Амансыздарбы, биздин сүйүктүү көрөрмандарыбыз. Бул ирет биз эл күтүп аткан баягы 17 жыл мурун популярдуу болгон Министрдин кызынын махабаты тасмасынын режиссеру Рустам Аташев менен маектешели деп турабыз. Дал ошол тасманын айланасында бүгүн азын улак кеп курабыз дагы, анан анча мынча болуп аткан сын пикирлерге дагы орун беребиз. Актёрдук состав бир аз өзгөргөн. Эң башкысы баягы 17 жыл мурда кинону жеткире аткарып, кинону кызыткан Жоробек деген каарман болгон да. Ошол Жоробектин ролун аткарган актер Аскат Эрбаев бул тасмага тартылбай калып, көпчүлүк көрөрмандар баягы эмнеге ал жок деген суроолорун салышып атат. Ошол жөнүндө дагы айтып бериңиз. Бул эми канча ирет кайталасаңыз деле баары бир актуалдуулугун жоготпосо керек. Ооба, эми биринчиден ошол бир гана туура эмес суроолор болуп атат. Жөрөк жок турбайбы деп суроолор болуп атат. Жөрөк жок эмес, жөрөк бар. Жөрөк главный роль ойнойт. Актер жок. Аскат Эрбаев деген ойноду эле. Азыр Берик Арыкбаев ойноп атат. Болгону ошо, айырмасы экөө тең ошо главный роль. Ошол өзүнүн Жөрөктүн каармандын эмеси, өзүнүн орду бар. Калгандары бардыгы ойноду. Бир гана Аскаттан башкасы 99% ошол актерлор. Ошондо эпизоддогу актерлор дагы келип бардыгы ойноп атат да. Бул жерде 17 жылдан кийин өзгөрүү болот. Адамда деле өзгөрүү болот. Бул мындай трагедия кылбаш керек. Алмашып кетти деп эле келип көрө бериш керек кинону. Эң башкысы фильм кызыктуу болсо, фильм жакса, ким ойносо дагы айырмасы болбош керек да. Көрүүчү ошого көнүш керек. Баягы мурда көнүп калган үчүн ошо Аскат көргүзү келип аткан, бирок азыркы Берикти көргөндөн эле ошол эле Жөрөктүн ошо Жөрөктөн каармандын ролун жеткирип аткарып. Сиздин баамыңыз боюнча. Ооба, эгер аткарылбаса мен бул фильмди тартпайт элем. Ошондуктан аткарган үчүн мен андай деле көрбөй атам бул жерде эч нерсени. Баягы көрүүчүлөрдүн албетте өзүнүн ыктыяры, өзүнүн ошондой талабы болушу мүмкүн. Бирок кинону көргөндөн кийин көнүп кетет да, мындайча айтканда. Кызыктуу тема. Окуялар кызыктуу болгон үчүн ал жерде персонаж көп. Бир эле Жөрөк эмес да, ал жерде анын окуучусу дагы главный роль, анын дагы кызы главный роль, дагы жаңы министрдин кызы чыгат. Аябай окуялар көп. Башкы каармандар көбүрөөк. Башка каармандар көп. Азыр 6 башкы каарман. Ар биринин өзүнчө кызыктуу окуялары бар. Баш аягы 80 персонаж ойноп атат мында. Мурда мисалы үчүн где-то бир 40 болушу мүмкүн эле, азыр 2 эсе көбөйдү. Ошон үчүн ар бири менен өзүнчө кызыктуу окуяларга байланган. Burada криминал бар, баягы эле сүйүү темасы бар, социалдык темалар бар, бардыгын камтылып, ушу баягы эле тарбиялык мааниси бар фильм. Мындан көп сабак алса болот көрүүчүлөр. Аскат Эрбаевдин тасмага тартылбай калганын айтып бериңизчи. Ал баш тарттыбы, эмне болду, эмнеден улам? Эми ар кандай сөздөр болор, бирок мен ойлойт элем, бул биринчиден ошо жаратуучунун буйругу менен болот, бардык нерсе каалоосу менен. Ошол Аскат Эрбаевго балким бул 4-сү буйрук алгандыр, бирок ошо Казакстандын актёру Берик Арыкбаев ошого буйруган экен. Кыргызстандан дагы таппадык, ордуна алмашканда. Ошол Казакстандан туура келди, анткени ошол Аскат Эрбаев ошол курактагы бала, бул дагы спорт чебери, анан мүнөзү дагы жөнөкөйлүгү бардыгы мындай окшоштук болгондуктан ошол жактан чакырдык. Анын Аскат Эрбаевдин тартылбай калыш себеби ар кандай себептер бар, эми негизги себеби ал өзү башка жумуш менен алек экендигин айтты. Өзүнүн бизнесин менен бошобой турганын айтты, бирок башында тартылган. 2 күн биз менен съемкада болгон. Бир 6 эпизод тартканбыз, ошол Аскат катышкан эмени эпизоддордон. Анан кийин ушундай зарыл жумушум чыгып калды, мен бошобой токшойм деди. Анан биз алмаштырышка туура келди. Ал эпизоддорду кайрадан башынан тартып чыктык. Анан кино бир 10 күндөн ашык туруп калды, токтоп калды. Актер табыш керек болуп калды. Анан бул жерде эч кандай Аскат Эрбаевге урушуп кетип тартылбай калды деген сөз болбош керек. Мен аны тартпайм деген жокмун, тарткам. Балким сиз Аскат Эрбаевге мындай сунуш киргизип көрдүңүзбү?
Эгер ал сенин өтө маанилүү, зарыл болгон жумуштарың чыгыптыр, бир убакыт берейин, ошол убакытка чейин бүтүр, андан кийин тасманы тартууланталы деген бир сиз тараптан сунуш болдубу? Жок, мен айттым, канча убакыт, качан бошойсуң макул десем, 1 ай убакыт деди, 1 ай. Биз фильм баштап алганбыз, кастингди өткөзүп алганбыз, анын үстүнө кинотеатрлар менен уже алдын ала сүйлөшүп калган, 15 сентябрда чыгыш керек фильм. Жылдырганга болбойт эле, 1 ай күткөнгө болбойт эле. Анан ошон үчүн сурандык, тартылсаң жакшы болот эле, эл үчүн эл күтүп атат эле, өзүң ойносоң жакшы болот эле. Мага деле чынында Аскат Эрбаевдин ойногону мага жакшы болчу, мага оңой болот эле, баягы эл көнгөн актер, анан баягы биздин убактыбыз дагы токтобойт эле да, 15 күн токтоп калды фильм ошо Аскат болбой калып. Анан ошон үчүн менин кызыкчылыгым бул, Аскат ойносо жакшы болот эле. Бирок тилекке каршы ушундай болуп калды, тартылбай калды, болгону ошол. Ордуна башка бир ойноп калды. Мындан кинонун мазмуну жоголбойт, кинонун популярдуулугу дагы жоголбош керек. Баягы эле кино болгону Аскат Эрбаевдин ордуна Берик Арыкбаев ойноп атат деген гана түшүнүк болуш керек дегендерде. Ошол тасма тартылып, баягы бир тасма тартуу жүрүп атат, андай болуп атат, мындай болуп атат деген бир кыскача ортодо жаңылыктар чыгып атты да. Анан ошол учурда Аскат Эрбаев социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Мен киного тартылуудан баш тарткан эмесмин. Бул ошол режиссердун, улуу кишилердин чечими болду депчи. Анан муну кандай түшүнсө болот? Улуу кишилер деп ал кимдерди айтып атат? Бир ортого кийлигишкен адамдар болдубу? Эмне болду? Ошол жанагы 2 күн тартылып, анан кийин баягы тартыла албай калганда мен айттым, баягы актердук составыбыз баарын чогултуп, ушундай болуп калды, башка бирөөнү тартышка туура келет десем, андай болбош керек, өзү тартылсын деп, ошол баягы улуу кишилер деген биздин фильмдеги баягы аксакал актерлорубуз бар да, 4-5 актерлор. Ошолор айтты, биз өзүбүз сүйлөшүп көрөйлүк деп ортого түшүштү. Мен айттым, мен аны эч кандай тартылса жакшы болот эле, бирок мен айттым, мага болбоду, өзүңөр макул. Барып сүйлөштү, аларга дагы ошо болбоптур, мен жумушум бар тиги бу деди. Анан чогулуп дагы сүйлөштүк, дагы бир жолу айттым, ушундай кылайлы десем. Демек сиз баягы актердук составдын улуу муунун жиберип Аскат Эрбаевге тартылсын, силер балким силердин сөзүңөр өтөт, силерди балким улуу деп сыйлап, сөзүңөрдү эки кылбай кайра тартылууга макул болот деп деген ниетте баягы улуу муунду жиберип көрдүңүз. Алар да айтышты да, бул эл үчүн суранайлы, эл үчүн ойноп берсе деп суранайлы деди. Анан суранышты, баягы мындайча айтканда, ошол бир өзүнүн бир жеке иши бар экен, бизнес ал. Ишкана. Заказ алып алган экен, 1 айлык. Аны токтотконго болбойт деди. Мен 1 ай күтө албайм дедим. Анан айтты, эгер мен ошол ишимди отказ кылсам, 1 айлык, анда тартылайын, макул, бирок ошол мен 1 айлык ошол тапкан кирешемди төлөп берсеңер тартылам деди. Анан 1 айлык бизнес киреше кинодо анчалык бир адамга төлөп бере албайбыз да, бюджет ага туура келбейт. Анан айттым, жок, сен 1 айлык бизнесиңди төлөй албайт экенбиз, кечирип кой. Ойносоң жакшы болот эле, бирок аргасызмын, мен кино токтотпошум керек. Башка бирөөнү тартып берейин десем, макул деди. Менде эч качан капачылык жок, ийгилик каалаймын. Айырмасы жок, башка актер ойной берсин деди. Анан болуптур деп бири-бирибизге кол алышып, тааныш жокпу, тааныш жокту. Анан ошо актер издей баштадык. Ошол жанагы аксакалдар дейт, ошол барып келгендерде чогуу сүйлөштүк баарыбыз элечи. Ошондой улуулар чечим чыгарды деген ошол макул дедик, ошо сен эмеңди биз карап көрөйлүк. Анан Сунушуңду. Анан биздин партнер бар да, акчаны берген кишилер башкалар. Анан аларга айтсам, алар жок деди, анда мүмкүнчүлүгүбүз жок. Бере албайбыз деди, анча сумманы бере албайбыз. Бир эле актерге анча бере албайбыз. Анан ошондуктан анан айласыздан анан баягы кинону токтотуп койбош керек, эл күтүп аткан кино тартышка туура келди. Ошон үчүн башка актер издедик дагы. Татыктуусун издедик да, баягы биз деле Аскат Эрбаевдин ордуна көчөдөн бирөөнү алып келип тартып койгон жокпуз да. Аябай спорт клубтарга бардык. Актерлордун баарын карап чыктык. Бирөөсүнүн таланты туура келсе, бирөө спорттук чеберчилиги туура келбейт. Бирөө спорттук чеберчилиги болсо, актердук туура келбейт. Же бою, же салмагы деген бар. Көп нерселер бар да. Канча күн издедиңиз ошол Аскат Эрбаевдин ордуна ылайыктуу бир актерду издөө канчалык кыйын болду, жана канча убакыт алды? Бир 10 күндөй токтоп калды да фильм. Анан ар кандай, ар ким сунуштады, ар ким келишти. Бардыгы каалоочулар өтө көп болду бул ролду ойногонго.
аябай мындай аттарын айтпай эле коеюн, таанымал баягы ырчылардан болду, спортсмендерден болду, актерлор келди, бирок туура келбеди да, баягы мүнөзү, башка жагы, баягы параметрлер туура келбеди. Анан менин продюсерим ошо Гүлжигит Келсинбек уулу Казакстанда байланыштар бар экен, ал жакка чыгып, анан ал жакты көтөрдүк. Ал жактан анан ошол Арык Берик Арыкбаев сунушташты. Анын киносун көрдүк, аябай ошондой эле окшош экен, баягы окуясы деле окшош экен. Анан эң кызыгы ошо Берик Арыкбаев бул киного тартылсам деген бир мындай бир ниети бар экен, бул кинону көргөн экен. Анткени бул кинода Казакстанда өзүнүн орду бар кино. Баары билишет. Анан аябай ыраазы болду. Мен ушу киного бир ойлоп жүрдүм эле, тартылсам болот бекен деп. Ошол кинодон шыктанган экен, негизи ушу биздин кинону көрүп, анан спорт менен машыга баштаган экен да, өзүнүн айтымындачы. Анан ошондуктан ошол бир ойлоп койгон экен да, ушу кинону мен аткарсам кандай болот эле деп бир кыялданганын элем дейт, таң калдым дейт. Ошо кыял орундалат деген Чынтурбаев анан өзү ойноп калып атат да ошо киного келип. Эгер жашыруун болбосо, казак актеруна канча гонорар төлөп бердиңиз? Жашыруун деле эмес, казак актеруна $1000 сүйлөштүк. Ошо $1000 бардыгы ошо ичинде келип кетиши бардыгы. Анан бир айдан ашык жүрдү, бир жарым ай биз менен жүрдү. Ушу жакта жашап, бирок шартын түзүп бердик, жатаканасын баарын чечип бердик. Анан ошо өзү айтты, мен мага канча берсеңер деле ыраазымын. Бергениңерди алам деди. Мага бул киного ойнош мага кызык деди. Анан биз эми коем атайын Казакстандан келсе да, анан туура деп чечим кылсак, туура болобу десек, ошо $1000 макул болду. Демек баягы ал дагы ставка койгон эмес? Жок, койгон эмес. Сиздер дагы көңүлүңүздөрдөн чыккан каражатты гонорар катары төлөп бердиңиздер. Берик Арыкбаев деле андай акча үчүн эмес, ушу баягы өзүнүн баягы карьерасы үчүн, анан кызыгат экен, баягы кыргыз киносуна ушу именно ушул кино тартылсам деген кызыгуу бар экен. Азыр сунуштап атат, 5-син тарталы. Казакстандан казак актер сунуштап атат. Мен дагы формама келем, Казакстанда актерлордун кошойлук, ошолор менен байланышып, мен өзүм актерлорум Казакстан, Кыргызстан кылып тартсак жакшы болот эле деп сунуштап атат. Азырдан сунуш берет. Анткени ал кинонун аягына чейин көрүп, аябай кызыктуу окуяны көп болду. Анан мурда деле биринен кийин экинчисин тартканымды билет, анан 3, буну ушундай кылып 4 менен токтосо болбойт го, көп окуялар бүтпөй калды, улантса болот деген сунушун айтып атат. Анан негизи эле мен деле ошол буну экинчи сезон катары карап аткам, негизи эле 4тө тартып көрөйлү, эл купулуна толуп дагы талап болсо мейли уланта берели. Анткени бул бүтпөс тема да, криминал, сүйүү бардыгы. Ошол мисалы ниетим бар деп атпайсызбы сиз дагычы? Эгер баягы 4төн кийин дагы уландысын тартып кала турган болсоңуз, Аскат Эрбаевди көрөсүзбү кайра ошол бөлүктөрдөн? Көрөбүз. Эгер Аскат Эрбаев тартылат элем десе, аны деле биз кошуп кете алабыз. Бирок Жоробек болбой калат да. Башка актер болуп калат. Мен аны эч качан отказ кылбайм. Мен ага эч кандай душмандыгым жок. Душмандыгым жок үчүн мен чакыргам. Ошон үчүн тартылган. Болбосо мен чакырбайт элем. Ошондуктан сөздөр болуп атат. Өзү тартам деп чыккан үчүн режиссер тартпай койду деп. Ошол жөнүндө дагы мындай кененирээк айтып бериңизчи. Ошол эле Нурбек Юлдашев. Алар министрдин кызынын махабатын тарталы деп бир демилге кылып, өздөрү бир ушундай идея көтөрүп чыкканда, сиз сизди эми колдобой койгон, болбойт, мындай уруксат бербей койгон деп бир айыптаган сөздөр дагы айтылып атат да. Негизи эле ал качан болгон, эмне болгон, кандоо болгон жана сиз чындап эле алардын тасманы тартуусуна уруксат бербей койгонсузбу? Уруксат бербей койгон эмесмин. Менден уруксат сураган эмес болгону. Мага келип тартайлы, уруксат бересизби деген эмес. Мага айтпай өздөрү тартабыз деп чыккан да, болгону ошол. Эгер менге келип сураса, мен уруксат бермекмин. Бирок карамакмын, кандай сценарий, кандай. Бул эми атактуу мындай легендарный фильм болду, бузуп албаш керек да. Аны мен карамакмын, режиссеру ким, режиссер эмне кино тарткан буга чейин, канчалык деңгээли бар, актерлорун ким ойнойт, сүйлөшмөкпүз. Мен эми ушунчалык ушу кинону тартам десе мен жардам бермекмин. Бирок уруксат албай эле журналисттер уруксат алдыңар, биз уруксат алыштын кажети жок дегендей сөздөр болгон.
Анан ошондуктан мага келип сурашты, мен уруксат берген эмесмин дедим. Анан анда тарта беребиз дешти баары бир, бирок аракет кылышты, тартылган жок. Анткени бүт актерлор мага чыгышып атты ошондо. Сен жоксуңбу, эмнеге ал тартып атат? Сен билесиң бул жөнүндө дедим. Жок, өздөрү тартам деп атат деди. Анан баардыгы баш тартышыптыр да, тартылбайбыз. Бул режиссер Рустам Аташтын киносу болсо биз. Ал бизди тартып чыгарса, анан башын аттап биз тартылбайбыз дегендей кылып, мындай макул болушкан эмес да. Анан ошондуктан улантыш болбойт. Эгер улантыш үчүн актерлордун баары ойнош керек да. Болбосо башка фильм тартыш керек. Анан ошондуктан мен андай болбосун деп, мен да тартам деп чыгып албай эле биринчи актерлордун баарын биринчи чогултканым ошол болду да. Ошондо Аскат Эрбаев дагы келди, Юлдашев келди, режиссер болом деген Нурбек. Мен эч кимди калтырган жокмун, баарын чакырдым. Баарынан бир доштон сурадым. Шуну элдин талабы болуп атат, мен ушуну тартайын дедим эле. Макулсыңарбы, убактыңар кандай, ойноп бересиңерби? Мен ошого карап силер менен бир кеңешейин, макулдашайлы десем, баардыгы бир доштон биз макулбуз деди. Жорабек деле, Нурбек колдошту баары. Анан башталды да фильм. Сценарий жазуу, андай мындай процесстер башталды. Мен сценарийди мурда жазып койгом. Жазып койгонсуз. Муну пандемия убагында баягы жазып койгом. Пандемиядан мурда эле, андан мурда эле бир ойлор жүргөн. Ушун элдер мени кайер жерге барып калбайын, ушу фильм менен тааныйт. Анан ошону уландыңыз болобу деп сурай берет. Анан ошого карата мен ойлонуп жүрдүм эле. Бирок баягы карантин болуп үйдө отуруп калганда анан ушуну жазып чыккам да сценарийди. Анан баарын чогултуп, оюн билип, анан кимдин шарты болбосо алмаштырайын дегем ошондо эле. Алмаштырайын, проблема жок. 17 жылдан өзгөрөт да, актерлор алмашса боло берет десем, бирок баардыгынын кызыгуусу болду да. Жок, баарыбыз ойнойбуз дешти. Анда мага жакшы, 100% деп бир интервьюмда айтканым ошол болду. 100% ойнойт дедим эле. Бирок тилекке каршы ошо Аскат Эрбаевдин шарты туура келбей калды, ойногонго болгону ушул бир эле актерибиз жок. Калганы баары бар бул кинода. Министрдин кызынын махабаты 4 тасмасынын бюджети канча болду? Бюджети $50,000 тегерегинде болду. Ошол минус плюстар бар, эми баягы мындай айтканда орчундууларында да баягы $50,000 чыныгы чыгашат. Ушул эле тасма Казакстанда коюлабы, көрсөтүлөбү, кандай болот бул жагы? Мүмкүн, коюлушу мүмкүн. Эгер суроо талап болсо. Суроо талап болсо, биз сунуштап көрөбүз. Анын үстүнө алардын таанымал актери башка ролдо ойноп атат. Негизи ал жактан соц тармактарда баягы казак бир туугандарыбызда дагы бизге дагы коесуңарбы деген суроолор бар эл арасында. Анан театрлар менен деле сүйлөшсө, макул алып келгиле көрөйлү деп сунуш түшүп атат да. Алар деле баягы көрүүчүгө карайт да, көрүүчү кааласа. Ошондуктан биринчи биякты коюп көрөлүк, элдин талабы кандай болот. Анан ага дагы сунуштап көрөлү. Эми биздин кинолор Кыргызстандан сыртка чыкса, бул Кыргызстандын сыймыгы да. Казактар да көрүп атса, өзбектер көрүп атса, орустар биздин кинону көрүп атса, бул биздин сыймык болуш керек да. Биз аракет кылышыбыз керек Кыргызстандан чыкканга. Негизи эле кино индустрияны өнүктүрүшүбүз керек да. Анткени биздин Кыргызстанда көрүүчү өтө аз. Өтө эле аз. Кандай жакшы кино тартпагын Кыргызстанда эле коюлса, ал көп акча киреше алып келиш кыйын. Ошондуктан биз жок дегенде Казакстандан баштап Россияга, коңшу өлкөлөргө акырында биз өнүгүшүбүз керек да. Кино индустрияны өнүктүрүшүбүз керек. Бул жакшы бюджет алып келет да. Кыргызстанга деле жакшы акча алып келет. Биз ошону өнүктүрө албай атабыз чынында. Урматтуу көрөрмандар, ушул министрдин кызынын махабаты 4 тасмасын көргөндөн кийин сын пикирлериңиздерди, оюңуздарды жазып калтырууну унутпаңыздар. Ал эми эфирдин соңунда Рустам мырза, сизге эркин микрофон. Рахмат. Биринчи урматтуу кино сүйүүчүлөр, урматтуу кыргыз элим. Биз чыгармачыл инсандар ушул эл үчүн кызмат кылуу максат эң биринчи. Ушул кино аркылуу элибизге бир жакшылык, элибизди жакшылыкка чакырып, бир жакшы сабак берели деген колдон келген аракетти биз кылдык. Бул тасмада аябай профессионалдуу группа иштеди. Актерлор дагы жаман эмес, күчтүү актерлор ойноду. Жаңы да актерлор бар. Сценарий дагы кызыктуу болгонго аракет кылдык. Келип, ошо көрүп күбө болуп кетиңиздер. Сөзсүз түрдө баягы кемчиликсиз иш болбойт. Биз баарын эле кыйраат койдук дебейбиз, кемчилик сөзсүз түрдө болот, бирок ошого карабастан биз колдон келген аракетти кылдык. Эгер Кудай буйруп элдин талабына
жүрөгүнөн орун алса, дагы улант десе, биз ага деле даярбыз. Анткени бул кино дайым сиздер үчүн, сиздердин каалооңуздар менен болот. Эң башкысы элибизде азыр тынчтык болсо, аманчылык болсо, анан элибиз ошо жалаң ушундай кино көрүп, жакшылыктарды өткөзүп, ушундай заманда жашап жүрө берсек деген барыңыздарды жакшылыкка чакырып кетем. Аман болуңуздар.